Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, сиздер менен мен, журналист Жылдыз Капарова, чет өлкөдөгү миграцияга байланышкан соңку жаңылыктар менен тааныштырмакчымын. Биз менен бирге болуңуздар. Бул арада Россиянын миграциялык реестрине кирген Кыргызстандын жарандарынын саны 113 миңден ашты. Алардын 30% жаш балдар. Ушул учурда реестрге дээрлик бардык мигранттар кирип жатат. Анткени бардык документим бар, легалдуу иштейм дегендер дагы каттоо мөөнөтүн узартуу алдында МВДдан печат күтүп, кезекте туруп, мөөнөтүн өткөрүп жиберүүдө жана кайрадан реестрге түшүп, жок эле дегенде 5 миң рубль айыпка жыгылууда. Реестрге түшүп, жумуштан, квартирадан айдалган дагы ошончо. Электрондук база менен текшерүү ушунчалык татаалдашып кетти. 5-6 жыл мурда паспортун алмаштыргандар, айып пулга жыгылып төлөбөй жүргөндөрдүн бардыгы реестрге кирди жана банк карталары блоктолуп жатат. Кыргыз диаспорасынын атынан кыргыз медклиникалар менен сүйлөшүп, мекендештерге жардам катары сүйлөшүп атабыз. Акцияларды сүйлөштүк Умный доктор деген медклиника менен. Экинчи күндөрү 10 кишиге УЗИ бекер, заранее диаспоранын атынан жазыласыңар. Үчүнчү күндөрү бүт врачтардын приемдору бекер, консультациясы бекер. Андан тышкары биринчи күнү болсо, понедельниктер күнү июль айы ичи тиш жулуу бекер диаспоранын атынан. Эң негизгиси диаспоранын дейсиңер. Телефон номерлери болсо +7926 752 31 19. Дареги болсо метро Кузьминки, Волгоградский проспект 116, корпус 1. Диаспоранын атынан кайрылыңыздар. Россия 1-июндан тартып банк карталарды дагы толук көзөмөлгө алды. Мындан ары кирди-чыкты суммаларга дагы отчет берүү талап кылынат. Көзөмөлдөгү тизимеге кирип калгандардын легалдашуусуна 10 сентябрга чейин гана уруксат берилген. Андыктан азыр болгону 2 ай калды. Урматтуу мекендештер, эгер Россия жергесинде калып эмгектенүү ниетиңиз бар болсо, азыртан аракет кылууга чакырабыз. Анткени ооба, азыр дагы МВДда кезек күткөндөр көп, бирок убакыт кыскарган сайын кезек күткөндөрдүн саны мындан 10 эсеге чейин көбөйүшү мүмкүн. Досуңуз Кыргызстанга акча которуп бер, мен сага 5 миң берем, 10 миң берем деп канча көп айтса дагы макул болбоңуз. Себеби кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышыңыз мүмкүн. Россияда 2025 жылдын 24 июнунан жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык дроппинг деп аталган ортомчуларга кылмыш жоопкерчилиги күчөтүлдү. Тагыраагы 1 миллион рубльден 6 жыл эркиндигинен ажыратууга чейин жаза каралат. Дроппинг кантип ишке ашат? Сиз банктан эсеп ачасыз, карта аласыз, электрондук капчык аласыз, бирок аны менен өзүңүз колдонбойсуз. Башка бирөө колдонгондугу билинип калса, же болбосо сиздин картаңызга чоң көлөмдө акча түшүп, дароо башка тараптарга которо турган болсоңуз дагы шектүү деп эсептелинет. Мындай учурда кандай жаза каралышы мүмкүн? 1 миллион рубльге чейин айып пул салынат, же болбосо түзөтүүчү жумушка тартыласыз, андан сырткары 6 жылга чейин эркиндигиңизден ажырап калышыңыз мүмкүн. Азыркы учурда мекендештер арасында көпчүлүгү реестрге түшүп, банк карталары жабык, андыктан бири-бирине акча которуп берип койчу деп сурангандар көп. Кылмыш жоопкерчилигине тартылып калбоо үчүн банк картаңызды, электрондук капчыктарыңызды дагы этияттап караңыз. Урматтуу мекендештер, кыргызчылык кылып мен билбепмин, менин жакын досум эле, тууганым эле, жардам берип коеюн дедим эле деген шылтоолор Россиянын мыйзамдарынын алдында таптакыр алсыз. Бөтөн элде, бөтөн жерде мыйзамдуу жүрүү үчүн ар бирибиз эрежелерге так бололу.